Бабанов, аны бир дагы акыл эси соо адам колдобойт экенин. Аны бир гана жашоодо жоготконго эч нерсеси калбаган бир жалгыз зек колдойт экенин оозу менен айтпаса дагы өзүнүн менчик НТС телевидениясы менен күндө бир зектин интервьюларын берүүсү менен далилдеди. Бизге жеткен маалыматтар боюнча баарыбыз жакшы билебиз. Түрмөдөгү принциптерди, түрмөдөгү жазылбаган закондорду. Уюшулган кылмыштуу топтордун ана башчыларынын көрсөтмөсү жок, тапшырмасы жок. Зектердин оңго солго басышы дагы ал жерде тобокелге коюлган. Демек, зектин өкмөт башчыга болушуп атканы бул кыргыз саясатына уюшулган кылмыштуу топтордун аракеттери аралашып жатканынан кабар берет. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Бабанов Лондондо спортсмендер менен жолугушкан эмес деп атат. Спортсмендер бизге ийгилик каалап бизге келген жок деп атат. Анда эмнеге барды ал жака? Демек башка экен да. Лондонго барып келгенден кийин эле бир зектин көрсөтмөсү менен Максим Бакиевтердин, Жаныш Бакиевтердин бүт байлыктарын коргоого өттү өкмөт башчы. А балким ал Максим Бакиев менен жолугушкандыр ал жакта. Келгенден кийин эле, Лондондон келгенден кийин түрмөдөгү зектер өзүнүн начальнигин, ошол түрмөнүн смотрящийин оозуна илбей аркы берки сөздөрдү айтып жамандай баштады. Түрмөдө ошондой болушу мүмкүнбү? Бардыгыбыз билебиз андай болушу мүмкүн эмес экенин. Балким Көлбаев менен да жолугуштургандыр Лондондо. Бүгүн өлкөдө коопсуздук жаралып атат. Кыргыз саясатына биз күрөшүп жаткан кылмыштуу уюшулган топтор уже кадамын сала баштады. Биз ошондой кабар бар экенин бүгүн көрүп атабыз саясатта. Мына буга чейин бардык айткандары далилденип атат. Атталганы факт, алган болуп чыгып атат. Жада калса ушул аттын тарыхы боюнча Хункар Адалинин бир тууган агасы Сердар Адали Бешикташ Турциялык футболдук командасын Турциянын биринчилигинде жеңишке жеткизиш үчүн ушуга окшогон атты, Бабановго берген окшогон атты башка бир команданын тренерлерине, футболисттерине бөлүп берип, ошол өзүнө кошо 8 адам камалып кеткен. Демек булар туугандары менен, ат менен бардыгын сатып алат экен да. Мынакей, менин колумда бир кагаз турат. Бабанов айтып атат. Апам мага 20 миллион берип койгон, ошонун эсебинен деп акчасын көрсөтүп атпайбы? Бул жерде Бабанова Анипа 6 гектар жери бар экен. 2286 сом налог төгөт экен. 6 гектар жерге апийим эксең дагы 20 миллион топтой албайсың. Доллар. 20 миллион доллар топтой албайсың. Көчөдөгү ар бир дыйкандан сурагыла, 100 гектар жер иштетип аткан дыйкандан сурагыла. Апийим наша эккенде дагы 20 миллион доллар топтош мүмкүн эмес. 6 гектар жерден. Демек мунун баары жалган болуп чыгып атат. Ушундай учурда биз жалпы бүткүл кыргыз саясатчылары уюшулган кылмыштуу топко, коррупционерлерге ачык күрөш жарыялап атканда, биздин өкмөт башчы алар менен кызматташып аткандай түр көрсөтүп атат бизге. Демек, мындай өкмөт башчы мындан ары өкмөттү жетектей албайт. Моралдык укугу жок. Чоң рахмат.